Assalamu алейкум достор, биз азыр Камаш айылында турабыз. Ол жерде ички көчөлөр оңдолуп атат деп кечеде чыгарган элек. Мынакей могул жактардын мондайынан баштап полный төгүлүп атыптыр. Анан Камаш айылынын бир демилгелүүлүгүнө элдеринин мындай колдоосуна бир ыраазычылык катары ушу видеону тартып аткан болчук. Өздөрү демилге көтөрүп ушул жерде тургундардан акча чогултушуп мынакей бул жакта айылык кеңешинин депутаттары Асхат аке, Ормон турат 25ке жакын камазды ушул эл демилгелеп ошо төгүлүп атыптыр мынакей. Нурбек аке жанында турат. Нурбек аке, өзүңүздөр демилге көтөрүп бир 25ке жакын тиги камазды төктүрүп атыптырсыздар. Бир аз ой пикир билдирип коюңуз, элге ыраазычылык билдирип коюңуз. Камаш айылынын тургундары анан элдегилер спонсор болуп 25 рейсти өзүнүн атынан төгүп атат. Мэрде сүтчүлөр, мэрде элдер кошулуп жабылып төгүп атат. Мэрде 35-36 рейс айыл өкмөт төктү. Жетпей калды, жетти калган жеткизип төгүп атат. Элден айландырылат, элди мынакей баарды демилгелеп колдоп атат. Ооба, элден айландырып атат. Могул жерде жазуубуз бар экен достор, мынакей далил. Нурбек акеге да рахмат, анткени ушул нерсени бир адам мындай колго албаса, бул нерсени уюштуруш да кыйын. Анан Камаш айылынын жалпы акелерге мынакей бул жакта Шабданда турат. Шабданда күндө өтөт экен, бул дагы салым кошуп аткан экен. Алла ыраазы болсун. Нурбек аке, сизге рахмат. Ушунун башын кармап, негизи кайдыгер болбосок эле айыл өнүгөт да турабы Нурбек аке? Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Мынакей бул жакта Нургазы, Нурбек, Баратбай аке дейт. Зупу, Самудин, Эрбол, Арстанбек, Шабдан, Алманбет, Гуля дейт, жаңылбасам. Узак дейт, Түгөл, Абжалбек, Абжалбек. Акелер, Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Ормон, бир аз пикир билдирип коесуздарбы айылык кеңештин депутаттары мынакей. Депутаттар дагы быйылкы жаңы келген депутаттарды аябай бир колдодук эле, өздөрү башында туруп. Буйруза. Биз не дейбиз эми? Бияка да ушул айыл өкмөткө да рахмат, айыл өкмөттүн аппаратына да рахмат. Ушул көчөнү кайсы көчөдө көйгөй калган ушул айыл өкмөткө да жардам берейик деп салым кошкон айылдын тургундарына да рахмат. Ушул жакшылык боло берсин, төгүлө берсин. Айылыбыз өнүгүп өсө берсин, Биздиктүү болобу, ынтымак. Ооба, туура айтасыз, Асхат аке айтканыңыз келсин. Жолдор өнүгө берсе, инфраструктура жакшы түзүлө берсе, буйруза айылда бир жакшы жаңылыктар боло берсин. Карагачы, демилгелүү жаштарды бул жакта Алманбет да колазына чейин көтөрүп келип, ушу акелерибиз күндүзүктө отуруп ушул жерде иштеп атат деп. Алар Бакыяндын атактуу улакчыларынын бири Алманбет фанта алып келатат. Алманбет, чоң атаң атынан коюлган көчөнүн полный оңдолуптур. Элге бир ыраазычылык билдирбейин, өкмөткө ыраазычылык билдир. Алла разы болсун иштеп аткан өкмөттөргө, депутаттарга, Ормон аке, Асхат акелерге. Жаңы өтүп баратканда терде жайлоо жестелер, накелер өтүп баратты эле. Ушул жерден эле 2 машина түшүп калды мынакей. Биякта жайлоо жесте накелер бирден машинадан бистага төктүрүп беребиз деп. Турабы? Ооба. Элдин ынтымагынан мынакей, элдин демилгелүүлүгүнөн айланса болот мынакей. Алла ыраазы болсун. Жолдор оңолуп атат буйруза. Бирөө келип турган. Оңдоп бербейт. Сырттан келип оңдоп бербейт. Себеп дегенде биз өзүбүз оңдошубуз керек да. Айылды да оңдошубуз керек. Аксакал аракет атабыздан дагы мыкты айылга. Москвадан алган пенсияны сиз айылдан эле 3 пенсияны алып коебуз. Жайлоо жесте, Алла ыраазы болсун. Көчөлөрүбүз оңоло берсин. Аке, рахмат баарыңыздарга. Мынакей, жайлоо аке, рахмат ушуңузга да. Туура айтасыз. Мына бирден дозач. Өзү жарымдан доза. Туура. Азыр 36 КАМАЗ ушул жергиликтүү бюджеттин эсебинен төгүлгөн экен. Андан тышкары 30га жакын КАМАЗды ушул жерде Камаш айылынын тургундары, Нурбек аке, айыл кеңешинин депутаттары Асхат аке, Ормон ушулар башында турушуп, ушул жерден өтүп бараткан бир ишкер акелерге, тракторист акелерге айтып, анан ушул жака бир 30га жакын КАМАЗды дагы ушул жанагы төгүлгөн жерден бүтпөй калган жерлерин баарын бүтүрүшүп аткан экен. Ушул Камаш айылынын демилгелүү акелерине Алла ыраазы болсун деп ушул видеону тартып атабыз. Жалпы айыл өкмөт кызматкерлери,
жалпы элдин атынан силерге ыраазычылык, ушу жолдорубуз оңой берсин достор. 9 сентябрь 2023 жыл достор.